Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Жашоо керемет рубрикасы. Ал эми алып баруучулар болсо, мен Алтынай Турарбекова жана кесиптешим Баян Капаров. Кыш мезгилинде өзгөчө күн суук мезгилдерде бир гана жабык имараттын ичиндеги эс алуучу, көңүл ачуучу борборлор менен гана чектелсек, күн жылган мезгилден тарта дал ушул ойноп кетүүчү, көңүл ачып кетүүчү оюн зоок борборлорунун же болбосо ушундай жерлердин саны көбөйө баштайт. Мына ошондой эс алуучу жайлардын бири болгон бүгүнкү велосипед менен сейилдөө тууралуу биз сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Велосипед сөзүн латын тилинен которгондо velox ылдам, pes бут дегенди билдирип, мааниси буттун ылдам кыймылдоосун туюндурат. 1791 жылы франциялык Сервак жыгачтан жасалган эки дөңгөлөктүү велосипед ойлоп тапкан. Алдыңкы дөңгөлөгү чоң, аркы дөңгөлөгү кичине жана үстүндө отургучу болгон. Эң кызыгы велосипеддин педалы жок болгондуктан аны бут менен жерге таянып жылдырышкан. Мындан 2 кылым мурун шотландиялык Киркпатрик эки дөңгөлөктүү арабага механизм, тактап айтканда педаль орноткон. 1861 жылы франциялык бир туугандар Пьер жана Эрнест азыркы эки дөңгөлөктүү арабанын үстүндө иштеп, ага велосипед деген ысым беришкен. Велосипеддердин да бир нече түрлөрү болот. Алар классикалык, спорттук, лигерат, веломобиль жана эки орундуу велосипеддер. Бүгүн биз алардын ичинен спорттук эки орундуу жана веломобиль деген түрлөрүн тээп көрдүк. Англия мамлекетинде карапайым адамдарга салыштырмалуу бай кишилер көбүрөөк велосипед менен жүрүшөт экен. Ооба, ал эми Кытайда болсо бир машинага 250 велосипед туура келсе, Германиядагы жол транспортторунун 30%-ын дал ушул велосипеддер түзөт экен. Эсиңизде болсун, эгер сиз дайыма велосипед менен жүрсөңүз, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү кыядан велосипед менен өтүүгө тыюу салынат. Биз барган учурда велосипед сүйүүчүлөрдүн саны да арбын экен. Алардын бири Аскарова Мээрим. Мен кичинекей кезимден бери бул велосипед тебүүгө кызыгам. Негизи дайыма ден соолугума кам көрүш үчүн дагы, кыздар үчүн, арыкташ үчүн дагы ошол велосипед тебүүгө чакырат элем. Мен ошол дайыма ден соолугума кам көрүш үчүн эң биринчи көрөрмандарга, жалпы мындай коомчулукка велосипед тебүүнү сунуштайт элем. Ден соолугуңузду чыңдап, ашыкча салмактан арылам десеңиз, велоспорт менен машыгууну сунуштайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар. Баян Капаров, Алтынай Турарбекова, Денисламбек Бейшенбаев жана Адилет Чокоев.